Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу достор, билесиңби, KG долбоору кайрадан Инстаграмдагы баракчасынан түз эфирге чыгып жаткан учуру. Билесиңби, KG долбоору жаштардын, өспүрүмдөрдүн көйгөйлүү суроолоруна жооп алып келип берип жаткан долбоор. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Кудайбердиева Гүлмира Каримовна эжебиз бар. Андыктан достор, силерде кандайдыр бир билимге байланыштуу көйгөйлүү суроолоруңар болсо, узатып дал ушул убакта жоопторун алып алсаңыздар болот. Анда бүгүнкү биздин темабыз эжеке мектептеги акча чогултуу боюнча болмокчу. Андыктан биздин суроолорго жооп берсеңиз болот. Саламатсыздар. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Конституциясында атайын көрсөтүлгөндө ар бир бала бекер билим алууга укуктуу. Ал эми мамлекет ошол билим алыш үчүн шарт түзүп бериш керек деп. Бул мыйзам бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде иштеп жатат? Эми бул оңой эмес маселе. Бирок сөзсүз бул Конституцияны биз аткарышыбыз керек, мамлекет аткарыш керек. Бүгүнкү күндө Конституция боюнча бизде мектептеги билим берүү бул мамлекеттин милдети. Ошондуктан бул Конституциянын негизги ушул беренесин биз аткарышыбыз керек. Башка маселе, азыркы күндө мына бюджеттен берилген каражат, бул негизинен 80-90% бул мугалимдердин айлык акысына берилет, жумшалат. Бирок мектептердин дагы өнүгүүсү, башка бир дагы маселелер, ал боюнча бир аз бизде мындай көйгөйлөр бар да. Ошондуктан бизге ата-энелердин дагы жардамы көрсөтүлөт. Бирок министрлик азыр белгилеп жатат, бул жардам сөзсүз мыйзам чегинде болуш керек деп. Анткени мына мектептерде азыр айрыкча Бишкек шаарында коомдук фонд, коомдук бир объединение деп мектептерде ошондой тажрыйба болуп атат. Бул мыйзамдын чегинде деп эле айтсак болот, анткени бул закон о некоммерческих организациях ошол мыйзам менен чектелип иштеп жатат. Бирок биз былтыртан бери биринчи класстарга баягы вступительный взносы деп көптөн бери ушундай бир көйгөй болуп атат бизде. Ошол взносторго биз мэр менен биргеликте чогуу бир буйрук чыгарып, мага тыюу салып атабыз. Былтыртан бери кирүү взносуна. Көптөгөн директорлор айтышат экенде, мисалы мамлекет акча бөлүп берет деп ойлоп атасыңар, бирок мамлекет ошол эле силердин самыныңарга, порошогуңарга, тряпкаңарга, чакаңарга бөлүп бербейт. Аны силердин алуу милдетиңер деп айтат экен да. Бул канчалык деңгээлде? Милдетиңер эмес, антип айтпаш керек. Аны мүмкүнчүлүгү болсо, каалоосу болсо. Ошол эле тарапта класстык фонд деген нерсе бар да, Гүлмира эже. Ошол орточо эсеп менен ата-энелер 300 сом, 500 сом тегерегинде ай сайын берет экен. Мындай эле эсептесек 10 000 сом чогултат да. Мыйзамда ушу класстык фондко акча берүү деген нерсе каралганбы? Каралган эмес. Мен жогоруда дагы айтып кеттим, класстык фонд болобу, башка бир акча чогултуу болобу, бул бардыгы негизинен закон о некоммерческих организациях, бул коомдук фонд жана коомдук объединение деген ата-энелердин ушундай бир чогулуп бир фонд түзүшөт да. Ошонун эле алкагында болбосо башка эч кандай акча чогултуулар ал мыйзамсыз болот. Ошол жана сайтта каражат бөлүп берилет деп. Каражат бөлүп берилгенде 90% мугалимдердин айлыгына кетсе, калгандары кайсы жака жумшалышы керек? Калгандары эми бул мектептин анан билим берүү системанын өнүгүүсүнө деп айтып коебуз. Өнүгүүсү деп бул мисалы ошол эле китеп, окуу китептер, башка китептер, адабий китептер, баягы эле компьютер, башка дагы көйгөйлөр болот. Ошого деп. Где-то майлардын 15-леринде мектептерде ремонттор жүргүзүлө баштаптыр да. Анан ошондо окуучулардын ата-энелери бизге кайрылды. Мектептин ремонтуна акча бересиңер же щетка, тряпка ошол эле жетпей атат. Болбосо өзүңөр келип кылып бересиңер деп айтыптыр да. Анан ата-эне мектептин ремонтун өзү жүргүзүш керек. Мектептин ремонтун жүргүзө турган атайын ишкерлерди билим берүү тарапта өздөрү камсыздап бериш керек деген суроо. Ремонтуна жогору айтылган фонддун алкагында дагы кандай каражат чогултса,
балким ошол мектептин суроосу менен мектептин жетекчилери болот, мектептин педсовети болот. Анан ар бир мектепте кандай көйгөй болсо ошол заявка жазып ошол фонддон суранса болот да. А бирок бул мамлекеттик бюджеттен дагы бөлүнөт. Бирок 2016 жылдын декабрь айынан бери капиталдык ремонт анан мектептердин курулушу бул госстройдун карамына кирген. Ошондуктан андан тышкары ошо ата энелер комитети деген ким, ошону айтып берип коесузбу биздин окурмандарга? Ал милдети эмне жана максаты кандай максатта бул түзүлөт? Ата энелердин комитети бул ар бир мектепте жылдын башында чоң бир ата энелердин жыйыны өтөт. Ошол жерден ата энелердин комитетинин мүчөлөрү тандалат дагы, добуш берип ошол комитет иштейт. Ата энелердин комитети бул мектептеги педагогикалык кеңеш менен биргеликте ошол мектепте кандай көйгөйлөр болсо ошол көйгөйлөрдүн үстүндө бирге талкуулап, ошол маселелерди карап иштешет да. Окурмандардын аябай көп суроо келип атат. Мына бүтүрүү кечелер жакындап калбады. Анан ата энелер комитети акча чогулта башташыптыр да. Анан мугалимдерине кайрылып бизди басмырлап, опузалап, балдардын көзүнчө уят кылып ата энелер комитети акчаны бергиле деп жатат сизге белекке деп айтса, мугалимдер ал менин ишим эмес, аны ата энелер менен сүйлөшүп алгыла деп айтат экен. Бул ата энелер комитетин ким көзөмөлдөшү керек же бул көз карандысыз бийликке ээ болгон орган? Негизинен эми ата энелердин комитетин мектеп эч кандай көзөмөлгө ала албайт. Анткени бул мен ойлойм коомдук мындай бир бирикме, аны ата энелер өзлөрү тандап, өзлөрү көзөмөл кылыш керек да. Анан бүтүрүүчүлөр кечелери боюнча бул жылдан жылга бул көйгөй пайда болот, бирок бул көп жылдан бери бул совет доорунан калыптанып бүгүнкү күндө кандай бир башка бир формаларга айланып жатат да. Совет мезгилинде бул кечелер мектепте өтүп, мындай чакан салтанаттуу иш-чара болчу. Азыр болсо бул иш-чара мындай чоң, өзүнчө кандай десем, тойлорго айланып, ар бир үй бүлөдөн чоң каражат талап кылынып, мындай чоң эле бир көйгөйгө айланып жатат да. Мен ойлойм, бара-бара биз бул салтанаттан баш тартышыбыз керек. Анткени бул кечелер ата энелерден акча чогултуулар менен, анан балама же кызыма кандай бир костюм же көйнөк, бир көйнөк эмес, бир нече көйнөк. Мисалы мына расмий демесине, кечесине өзүнчө бир көйнөк, анан кийин берки вечерний бир наряддагы бир эмес, бир-эки мындай көйнөктөрдү анан көйнөк алып берем деген баш ооруткан ойлор менен эле коштолот, ушундай бир көйгөй болуп калган да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз башка бир баалуулуктарга келишибиз керек. Мисалы, бүтүрүүчүлөр келечекте кайсы окуу жайга өтөм, кандай кесипти тандап алышым керек деген маселелерди ойлонуш керек да. Бүтүрүүчүлөр кечесин ойлобой. Буга бизге ата энелер дагы жардам көрсөтүш керек. Бирок биз мына ойлонуп атабыз, быйыл жетишпей калдык, бирок бул маселени дагы оңой эле чечсе болот. Аттестаттарды бир белгиленген күнү тапшырбай, 25 майда мисалы жана акыркы коңгуроо болот го. Ошол акыркы коңгуроо менен окуучу жылын аяктап, аттестаттарды окуучуларга ар бир окуучуга өзүнө ыңгайлуу болгон маалда алып кетүүгө шарт түзүп берсек, менимче бул бир күнгө белгилебей эле ошентип бул маселени чечсе болот да. Жана ата энелер комитетинде ошол эгерде мугалим мен билбейм деп койду да, ата энелер комитети өзү чечет деп койду. Сиз айтып жатасызбы, ата энелер комитети бул өз алдынча орган депчи. Окуучу эмне кылыш керек? Эгер ата энелер комитети акчаны беришин керек, бербесе, ошо окуучу башка окуучулардын алдында басмырлап жатса, кимге кайрылса болот окуучу? Эми мен ойлойм, все-таки ар бир ата эне бул өзүнчө мындай, кандай десем, өзү бир чечимге келиш керек да. Туурабы? Аны мектеп мындай кылгыла же башка бирөө дагы мындай кылгыла деп
айтканга кандай укугу бар? Ар бир ата эне менимче бул мындай билимдүү, өзүнүн укугун билген чоң эле мындай кишилерди алар өзлөрү бизге чечишсин. Андан тышкары мына ошо бүтүрүү кечелер деп калдык. Бүтүрүү кечелери менен башка салтанаттар, эми ошол экзамендер да келет да. Анан баягы салт бар экен. Экзамендик столду экзамен алган мугалимдерге стол даярдап бересиңер деген. Бул нерсе мыйзамда каралганбы? Ошо мугалимдер ошол жөнүндө кенен айтып бересизби? Каралган эмес, каралган кандай эч кандай мындай кандай десем шарт деле жок. Аны сөзсүз тыюу салыныш керек. Биз жылдан жылга дээши эле буйрукка кол коюп атам мен. Анан быйыл мисалы Бишкек шаарында өзүнчө, анан министрликте өзүнчө баягы горячий линия деп коебуз, ошондой телефон дагы уюштурдук. Бизде өзүбүздүн тиешелүү адисибиз отурат. Андай бир окуялар болсо биз аны карап чыгабыз өзүнчө. Телефон номерлери, номер телефона горячий. Эгердечи ошол стол даярдап берип аткан учурда Телефон. экзамен учурунда факт катары кармап калса, атайын административдик чаралар Чара көрөбүз. ошондо Сөзсүз чара көрөбүз. Телефон номерди айткыча окурмандардын суроосуна жооп берип турсак, бул жерден берип атат. Саламатсызбы Гүлмира эже дейт. Мектептерде качан психологдор иштеп баштайт? Биздин психолог менен кезиге албайбыз дейт. Психолог ар бир мектепте, мен ойлойм бул маселе бүгүнкү бизде повесткада турат. Бул керектүү аябай бизге штат, мектептерге керектүү штат деп айтсам болот. Бүгүнкү күндө ар бир мектепте социалдык бир адис, социальный работник деп коебуз, ошондой адистер иштеп атат. Бирок ар бир мектепке өзүнчө психолог киргизиш үчүн бул бюджеттен дагы кошумча каражат керек деп. Мүмкүнчүлүк болгондо эле мен ойлойм бул маселе чечилет. Планда бар. Дагы бир студентибиз бериптир. Саламатсызбы Гүлмира эже дейт. Студенттердин стипендиясы 800 сом дейт. Ал эмненин негизинде 800 сом деп эсептелген? Буну бир аз көтөрүп койсо болобу? Бизге жетпей жатат. 800 сом бул дагы мамлекеттин бюджетинен каралган каражат. Ошондуктан бул биринчи кезекте ушул бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө тиешелүү да. Бирок көтөрүү планында бар дейчи. Ал дагы бар. Жана телефон номерин айтып алып койсоз, ошо эгер 62 12 26 бул менимче биздин Бишкек шаарынын мэриясынын алдында Гаранодогу телефон. Биздин телефонубуз номери 61 0091. Ошол жака чалса окурмандар Жок, биринчиси бул биздики 62 12 26 министрликтин телефону. 61 0091 бул Гаранонун телефону. Дагы бир окурманыбыз суроо берип жатат. Эгерде бүтүрүү кечелерин өткөргөндөр кармалып калса, аларга кандай чара көрүлөт? Чара көрүлөт, анткени бизде так жазылган, так айтылган өзүбүздүн буйругубуз бар. Ал буйрук аткарылбаса, ал буйрукта дагы вплоть до освобождения от занимаемой должности деп биз өзүбүз ушундай бир Мугалимди кызмат ордунан алып койгонго чейин. Мугалимди жетекчисин биринчи кезекте жетекчиси каралат да, жетекчисин боюнча ошонун жоопкерчилиги каралат. Дагы суроо берип жатат. Биз кичине тентектик кылып милицияга учетко туруп калганбыз дейт. Милициялар акча бербесеңер аттестатыңарды бердиртпей коебуз деп жатат. Жок, андай болбошу мүмкүн эмес. Аттестатты алар карабайт. Милиция тараптан бул ар бир мектептин өзүнүн регламенти боюнча берилет. Ошол бүтүрүү кечелерин сүйлөшсөк, ошол эми бүтүрүү кечелеринде 11-класстан мектепке салт катар белек таштап кетесиңер деген нерсе бар экен да. Анан бул жагын кандай болот? Бул маселе боюнча да биздин буйрукта так айтылган, эч кандай белек мугалимге болобу, мектепке болобу биз так бул биздин буйругубузда аны белгилеп кеттик. Бул мисалы жана бүтүрүү кечелерин жыл сайын эле тыюу салынып келет да Гүлмира эже, бирок баары бир бекинип алып, жашынып алып кылышат. Бул жерде тартиптин бир аз жакшы иштебей жатканынан кабар береби? Эми биз мындай укуктук мамлекетте жашап атабыз да.
Биз үчүн, министрлик үчүн, мен үчүн бул мындай ар бир иш чарага өзүнүн көтө бир негизи болуш керек да. Анан телефондон чалып эле мен эми каяктан билем, ал балким ошол эле директордун көтө бир өзүнүн душманыбы же башка бир ушул ситуацияны колдонуп дагы чалып айтып атабы, ким билет аны. Туурабы? Ошондуктан ар бир чараны менимче өзүнө жоопкерчилик алып, чалып атасыңбы, бизге кайрылып атасыңбы, өзүнчө бир арыз болуш керек сөзсүз. Мен мына баланчы бир чаран ушундай арыз менен силерге кайрылып атам, чара көргүлө деп. Ошондуктан мен дагы кайрылуу жасайт элем ата энелерге, бизге жардам берип мындай чогуу биргеликте иштесе экен деп. Ооба. Сизге жазып жатат дагы окурмандас: урматтуу Гүлмира эже, саламатсызбы дейт. Сизге кантип жолукса болот? Мен мектепте иштейм, психологмун. Өнүктүрүү боюнча идеяларым бар эле дейт. Жума сайын четверг күнү менде кабыл алуу күнү болуш керек, бирок эми өкмөттүн жумушу дагы бир өзүнчө аябай көйгөйлүү, анан анда сандай убакытта болбой калат. Бирок телефонумду жазып алсын, биякта кабылдамада 66-24-42. Мен азыр сөзсүз айтып коем, фамилиясын айтып, мага мен башка күнү дагы кабыл алсам болот да. Тем более жаңы бир идеялар болсо, биз аны сөзсүз кабыл алып колдоп беребиз, буюрса. Эже, бул темабыздан кичине алыстыраак суроолор берели. Мына окуу жылы аяктап келатат. Окуучулардын оюнун баары кайсы кесипти тандасам дейт. Азыркы учурда Кыргызстанга пайдалуу кесиптерди сунуштай аласызбы биздин окуучуларыбызга? Пайдалуу деп эми бүтүрүүчүлөр дагы алар дагы карашат да, айлык акысы кандай болот экен, кандай шартта иштейбиз деп, ар кандай өзүнүн жактарында карап атышат да биздин бүтүрүүчүлөр. Ошондуктан мен айтып кетет элем, сөзсүз мындай аябай терең ойлонуп, азыр ошол эле бүтүрүүчүлөрдүн кечелерин ойлобой, өзүнүн келечегин ойлоп бул маселени карап чыгышсын ата энелери менен. Анан азырынча мына азыркы күндө ар кандай мына компаниялар бар, тест өткөзүшөт да, ар бир адамдын кандай өзүнүн мындай келечекте кайсы адистикти тандап алса, ал өзүн андай успешный, ийгиликтүү болот деп, ошондой дагы компаниялар бар, барып өзүн карасын. Анан Кыргызстан үчүн азыр мына биздин президентибиз Кыргызстанды, аймактарды өнүктүрүү, региондорду өнүктүрүү жылы деп бекеринен аныкталган жок. Анткени бизде бир где-то 10% эле бул биздин шаарлар. Ошондуктан азыр аябай ушул региондорго көңүл бурулат. Мен чакырат элем биздин бүтүрүүчүлөрдү, биздин ошол эле Айыл Чарба университети бар, аябай жакшынакай азыр керектүү биздин заманга керектүү адистиктер боюнча даярдап атышат. Ошол Айыл Чарба университетине бизге мугалимдер керек болуп атат. Буюрса азыр мына билим берүү системага дагы мамлекет тарабынан аябай жакшы көңүл бурулуп жатат. Мен ойлойм, биздин билим берүү системабызда аябай мындай чоң келечеги бар. Бизде мына президентибиз азыр инаугурация болуп атканда бизге өзүнчө бир мындай талап койгон, ушул жылы өзүбүздүн улуттук бир билим берүү системасынын моделин түзүп, өзүнүн концепциясын жазып чыккыла, карап чыккыла деп, биз буюрса мына августовский совещаниялар болот, ошого уже даярдап атабыз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды. Башка дагы анан мына азыр IT сфера деп айтабыз. Ошол дагы аябай кызыктуу, мен ойлойм, мына ар бир чөйрөдө биз баарыбыз азыр ошол IT автоматташтыруу, башкаруу бир системаларга умтулуп жатабыз. Ошол сферада дагы бизге адистер аябай керек болот деп мен ушундай сунуштарды берет элем бүтүрүүчүлөргө. Мисалы, мектепте болсо окуу бүтөөрдө акча чогултулат да, ал эми студенттерде, жогорку окуу жайларда болсо сессия учурунда акча чогултуулар болот. Бирок баардыгын деп айта албайбыз, кээ бир университеттердечи болуп келе жаткан нерсе. Анан ошол сессия учурунда жакшы окуган студент дагы, окууга келбей жүргөн студент дагы акча берет. Ошол жакшы окуган студент акча бербей бүтүрүш үчүн же болбосо ошо акчаны берип атканын билдириш үчүн кандай чараларды колдонот?
Негизги чара бул жерде бул автоматизированный системаларды колдонуш керек да. Максимально человеческий факторду жок кылып автоматташтырылган азыр бизде жогорку окуу жайларда АВН системасы иштеп атат. Ошону эле жакшынакай колдонуп ошону киргизсе ар бир жогорку окуу жайда мен ойлойм бул көйгөй өзүнчө эле жок болот да. Кытайга деги эле чет жака бекер окуу, бекер жаша, экзаменсиз деген рекламалар аябай жайнап кетти дейт. Буларга ишенсек болобу дейт. Башка чет жактарга бекер окутабыз, экзаменсиз алабыз дегендерге. Кыргызстандардан көбөйүп кетти. Мен эми чакырат элем бүтүрүүчүлөрдү бул дагы текшерип, мындай карап, анткени бекер болгону менен ошол эле кулактандырууну берген компанияга кандай бир каражат төлөш керек да, алардын услугасы. Ошондуктан карап, азыр интернет деген бар, маалымат аябай көп. Ошонун баарын карап, анан кийин бир чечим кабыл алышсын да. Биз мамлекет тарабынан болгон гранттар боюнча азыр ачык айкын толук интернетке жайгаштырып атабыз. Любой бир грант боюнча ар кандай сайттарга жайгаштырып, кулактандыруу берип жатабыз. Ушул гранттар бөлүнүп атат, студенттер кетет, же болбосо кээ бирөө өз күчү менен, өз акчасы менен окуп кеткендер болот го. Ошол эми Кыргызстандын көйгөйү ошо чет мамлекетте окуп жүргөн кыргыз жарандары студенттерин кайра өз мамлекетибизге кайрып келе албайбыз дейт да. Ушуга сиздин оюңуз кандай ыкма менен чакырылса болот? Эң биринчи кезекте бул жакшы шарт түзүп беришибиз керек да бияка. Ошондо мен ойлойм биздин жарандарыбыз бир канча жыл чет мамлекетте иштесе дагы любой эле адам өзүнүн ошол туулган жерине келип иштеп, мен ойлойм өзүнүн мамлекетине пайда алып келем деп эле ошондой бир немелери бар болуш керек. Айдай деген окурманыбыз берип атат. Саламатсызбы Гүлнур эже? Эгерде мен кызыл аттестат алсам, анда жалпы республикалык тестиме жана кошумчасына дагы 20 балл кошуп берилеби мага дейт? Берилбейт. Бул былтырдан бери биз аны жоюп салдык. Андай бизде азыр каралган эмес 20 балл. Мисалы шаарда окуган окуучулар атайын тоолуу райондорго кетет экен да, ушул жылдын аягындачы. Биз деген тоолуу районго барсак 20 балл кошуп берет депчи. Ушуга чаралар көрүлмө эмес беле? Мисалы шаарда жакшы эмес, анча эмес окуп жүрүп эле айылга барып жакшы окуп көп балл алып келип алышат да. Айыл жеринде мектептерди бүткөн бүтүрүүчүлөргө өзүнчө бир бизде жеңилдиктер каралган да. Бирок мен азыр ошол эле кызыл аттестат боюнча дагы тагыраак айтып кетейин. Быйыл дагы биз муну жетишпей калдык, бирок азыртан уже карап атабыз. Мен ойлойм, ушул кызыл аттестат менен ОРТнин баягы жогорку балдарды ушул корреляция болуш керек да. Сөзсүз бири-бирине дал келип, биз ошол кызыл аттестат алган бүтүрүүчүлөргө өзүнчө бир талап коюп атабыз. ОРТнин баягы негизги тестте дагы булар бир тиешелүү балл азыр карап атабыз, канча балл ошол ушунча балл алыш керек деп ошондой талап коебуз да. Окурман суроо берип атат. Манас Ататүрк университеттеринде ашканаларында 60-70 сомго комплекстүү обед алып ичсек болот дейт. Мамлекеттик оштук университеттерге ушуну киргизип койсок болобу? Киргизип койсо болот. Бул дагы мындай жакшы көйгөйлүү маселе, биз үчүн керектүү маселе. Анткени бул биздин студенттерге дагы шарт түзөт да окууга. Бул жерде биз, мен ойлойм, фонд госимущества деп коебуз. Ошолор аркылуу тендер өткөзүп, конкурс өткөзүп, анан арендага беришет да столовойларды. Мен ойлойм, бул маселени коюп, биргеликте карап чыксак болот. Манас Манас университети бул менчик университети, алар эч кандай тендер өткөзбөйт, өзлөрү эле түзүп алышат. Сиздин алдыдагы иш пландарыңызда мисалы айыл жергесинде интернет деген көйгөй, китеп деген көйгөйлөр бар, ушулар да каралды беле? Мисалы менин айылымда интернет аябай көйгөйлүү проблема болчу да, биз информатика сабагын интернетсиз андай жакшы компьютерлер менен өтчүбүз да. Ушул кандай чараларды колдонуп атасыз? Бул маселеге негизинен
айылдарда билим берүү системасын, региондордо билим берүү системасын өнүктүрүү бул азыр биринчи мындай кезекте турат министрликтин алдында. Былтыртан бери мына өкмөттүн колдоосу менен мурдагы премьер-министр, азыркы премьер-министр менен колдоосу менен азыр 2017 жылы 775 мектеп интернет маселеси чечилген. Ага чейин 400дөн ашык мектептерде интернет бар болчу. Бүгүнкү күндө практически мына 55% интернети бар мектептерде. Региондордо дагы, шаарларда дагы. Бирок бул маселени дагы өзгөчө карап атабызбыз. Кечээ эле биздин комитет информационных технологий деген ошонун жетекчиси менен сүйлөштүм. Өкмөттүн пландарында бар 2019 жылдан баштап ар бир регионго интернет маселесин карап чыгып, ошол маселе чечилиш керек деп ошондой пландар турат да азыр өкмөттүн астында. Китептер боюнча айтып кетсем, китептер боюнча бул аябай чоң көйгөй болуп атат, бирок ага карабастан дагы биз мына Дүйнөлүк банктын колдоосу менен, Азия өнүктүрүү банктын колдоосу менен бул окуу китептер, жаңы окуу китептери боюнча аябай тыгыз иштеп атабыз. Акыркы долбоордун алкагында мына 1 сентябрдан жаңы окуу жылдан баштап 5-6 класстарга 100% окуу китептери менен базистик окуу планын алкагында биз камсыз кылабыз. Ар бир мектепти, ар бир баланы. Негизинен мен үчүн дагы, министрлик үчүн дагы азыр негизги ушул билим берүү системасындагы принциби бул ар бир балага кайсы региондо жашабасын, кайсы үй бүлөдөн болбосун бирдей шарт түзүп беришибиз керек да. Анан мына азыр биз региондордо 60 инновациялык ошондой статусу менен инновациялык мектептерди уюштуруу боюнча дагы чара көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ушул 60 мектепке, бул 60 мектеп ар бир райондо жана кичи шаарларда уюштурулат да. Биз буга мындай аябай көп үмүтүбүз бар ошол мектептерге, анткени ушул мектеп ар бир райондогу мектеп өзүнчө бир эксперименталдык аянтча болуп, ошол мектепте биз мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча иштерди жүргүзөбүз. Анан ошол ар бир мектепке 60 мектеп электрондук китепкананы азыр биз берип атабыз, уюштуруп ошол Дүйнөлүк банктын колдоосу менен. Мен ойлойм, бул дагы региондорду өнүктүрүү боюнча мындай жакшы чаралардан деп белгилеп кетсем болот да. Бистробнер пайнал жака жазып атсат, сиз менен турашып, анан диплом сатып алгандарга кандай чара көрүлөт дейт. Диплом сатып алганга бул эми министрлик тарабынан диплом сатып алган азыр эч кандай мүмкүнчүлүк деле жок, кандай коррупциялык бир какой-то бир немеге. Анткени азыр дипломдор мына акыркы жылдары типографиядан өзүнчө базасы бар дагы персонифицированный диплом деп коебуз. Ар бир студент, окуган студент ошол базага киргизилет. Ошондуктан сатып алганга шарт деле жок деп да. Бул жерде мындай суроо бериптир, студент окшойт. Студенттерди шайлоо учурунда добуш берүү үчүн машина катары колдонушат дейт. Эгер барбай койсок, анда сессияны өзүңөрдөн көргүлө дейт. Андай болуш. Жакында шайлоо келип атат, ошо кандай? Мен дагы бул жерде студенттерге айтат элем, студенттер деле уже бою жеткен, мындай өзүнүн укугун билген, менимче жарандар болуш керек да, туурабы? Ошондуктан ар бир студент өзүнө өзү кандай бир чечимге өзү келиш керек да. Ошондо барбай койсо болот экен да, окуу бар экен да студентине. Сөз. Бизге кайрылсын. Бизге кайрылсын арызы менен. Бакырсынан эле 9 класстын базасында бюджетке окуу мүмкүнчүлүктөрү барбы дейт. Бюджетке 9 класстан кийин бул биздин орто кесиптик жайларга окуса болот. Бул баягы профессионалдык ПТУ деп коебуз, мурдагы профессионалдык техникалык окуу жайлар, ошондой эле орто кесиптик окуу жайлар бар. Тизмеси бар, аны ошондой каалоосу болсо бизге кайрылсын, биз беребиз. Үй бүлөлүк шартына байланыштуу
толук жетин же болбосо жарым жартылай жетин дешет да. Ошол ар бир университет өзүнүн деңгээлине жараша бөлөбү же мамлекет бөлбөйбү? Мамлекет тарабынан дагы жеңилдиктер каралган, бирок ар бир окуу жайдагы өзүнүн баягы ученый совет бар, педсовет бар, ошонун чечими менен дагы кандай бир жеңилдиктер караса болот да. Мына мисалы ошол эле өзгөндө Чоң Алайда жер титирөө болду, анан жер көчкү болду. Ошондо дагы менин эсимде көп кайрылуулар болуп, биз ар бир жогорку окуу жайга жөнөтүп көп эле жеңилдиктер каралган, жардам көрсөтүлгөн. Бир суроо калды. Кызыл аттестат алгандарга жогорку окуу жайларга тапшырууда кандай жеңилдиктер каралып берилет дейт? Жеңилдиктер каралбайт. Ошондуктан мен жогоруда дагы айтып кеттим. Жеңилдиктер бул баягы жалпы республика тестирлөө боюнча жогорку баллдарды алгандарга каралат. Ошондуктан мен жогоруда айтып кеттим, бизде сөзсүз мындай корреляция болуш керек. Кызыл аттестат алгандар менен жалпы ОРТге катышкандагы жогорку баллдарды алганды. Гүлмира жанакей, сиз азыркы учурда министр болуп турасыз. Анан буга чейинки министрлер кылбаган же болбосо аткарып кетпеген өзгөчө идеяңыз, пландарыңыз барбы? Билим берүүгө өнүктүрүүгө кошуп турган. Эми ар бир министр өзү пландаштырып, менимче ишти алып барат. Ошондуктан мен азыр айта албайм, бул же башка бир министр кайсы бир ишти аягына чыгарбай же аткарбай кетти деп андай мен эч качан айта албайм да. Өзгөчө планым, мен ойлойм, ар бир министр өзүнүн алдында өзүнчө план коет да. Ошондуктан ар бир министр мына бизде план действий деп коет. Мисалы бир жылга ошол планын каралган. Но мен жогоруда айтып кеттим, министр болгондо эле биринчи мен командировкам бул Финляндияга болчу. Финляндия, анан кийин Азия мамлекеттерине Сингапурга мүмкүнчүлүк болбой калды. Мен өзүм орун басарымды жөнөттүм. Ошондуктан мисалы ошол эле Финляндиядан көп жакшы мындай бир немелерди, реформаларды карап чыгып биз дагы келгенбиз. Ошондуктан мен жогоруда дагы айттым, ар бир балага бирдей шарт түзүш керек деп, ошол принцип менен кетишибиз керек биз. Анткени мына 20 жыл мурун биз лицей, гимназия деп өзгөчө бир мектептерди түзүп алып, ошол эле Бишкек шаарында азыр аябай чоң көйгөй болуп атат да. Бардык ата-энелер, менин балам 61 мектепке окуйт же башка бир 13 мектепке окуйт деп, 26 мектепке окуйт деп аракет кылып атышат. А бирок ошол эле Бишкек шаарында бир нече мектеп бар, балдар жетишпейт да. Ошондуктан мен ойлойм, бардык балдарга независимо кайсы үй бүлөдөн болобу, кайсы региондо жашайбы, ушундай бир жакшынакай шарт түзүп беришибиз керек. Айрыкча айылдагы балдарга биз ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек. Мына ошол эле ОРТни алайык да. ОРТнын дагы жогорку балдарды ошол эле Бишкекте окуган балдар, Бишкекте, Ошто, чоң шаарларда окуган балдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болуп жатат да. Ошо мен аябай эле өзүм каалоомдагы бар, аракет да кылам, ушул айылдагы балдарга көбүрөөк көңүл буруп, аларга көбүрөөк мүмкүнчүлүк беришке, шарт түзүп беришке мен ушундай бир пландарым бар. Чоң рахмат, ишиңиз ийгиликтүү болсун, сизге ден соолук каалайбыз. Анан биздин долбоор жөнүндө биздин көрүүчүлөргө каалоо тилейбиз кыскача. Бизде көбүнчө өспүрүмдөр болот, окуучулар, студенттер. Мен эми азыр мына май айында аябай көп майрамдар болуп атат. Ошол биздин жаштарыбызды ушул майрамдар менен куттуктап, ар бир майрамдын маанисин түшүнүп, анан азыр биздин балдарыбыз ушул на пороге взрослой жизни аябай мындай жооптуу бир кезекте турушат. Ошондуктан мен баарына биринчиден каалайт элем ушул ийгиликтүү келечекти, кенен мындай келечекти каалайм дагы. Ден соолукта болушсун, ата-энелери менен болушсун сөзсүз. Анан ар бирөө кандай бир өзү келечекте, допустим, какой-то бир максат койсо, ошол максатына жетсин деп ушундай каалоо айтып кетет элем.
Чоң рахмат. Анда сиздин биздин түзүнүшүбүздү четке какпай кабыл алып койгонуңузга, сиздин ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө Рахмат. үй бүлөңүзгө Бирге болсун. Рахмат. рахмат.